Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, ардактуу эл өкүлдөрү. Кыргыз Республикасынын 7-чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин 1-сессиясы өз ишин жыйынтыктоонун алдында турат. Ошентип, алдыда шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп, мамлекеттик бийлик тарабынан аткарылып жаткан иштерди, өзүңүздөр кабыл алып жаткан мыйзамдардын маани маңызын кең кесири түшүндүрүп берүү үчүн, ошондой эле эл журтту түйшөлткөн маселелерди колдон келсе жеринде, же болбосо аткаруу бийлигинин деңгээлинде чечүү максатында региондорго чыкканы турасыздар. Мыйзам чыгаруу бийлиги катары жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде көзөмөл иш милдеттерин жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган катары 1-сессия мезгили аралыгында бир топ алгылыктуу иштерди эл турмушун жакшыртып, өлкөбүздүн өнүгүшүн шарттай турган мыйзамдарды кабыл алып, эл аралык келишимдерди ратификациялап жүзөгө ашырып келдиңиздер. Эл шайлаган, элдин атынан келген эл өкүлдөрү катары өлкөбүздүн булуң бурчундагы шайлоочулардын койгон маселелерин, көйгөй жараткан жагдайларын аткаруу бийлигинин астына коюп, алардын мыйзам алкагында чечилишин талап кылып келе жатасыздар. Ошентип, башка бийлик бутактары менен ишиңиздер конструктивдүү негизде жүрүп жатат десек жаңылышпайбыз. Өзүңүздөр билгендей, бийликтин ээси болгон элибиздин мүдөө максаттарын орнотуу үчүн жалпы элдик добуш берүү референдум аркылуу кабыл алынган жаңы конституциянын негизинде иштеп жатабыз. Ошол кабыл алынган жаңы конституциянын негизинде президенттик шайлоо өткөрүлүп, жыйынтыгында мен да президенттик антымды бергем. Ал эми силер Жогорку Кеңешке пропорционалдык, мажоритардык аралаш система менен шайланып келгенсиздер. Мен дагы жалпы Жогорку Кеңештин депутаттары, сиздер дагы эл үчүн, элибиздин бакубат турмуш үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Менин айтайын деген оюмдун өзөгү өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн саясий экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу жана элдин социалдык абалын жакшыртууда жатат. Буюрса, 7-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин шайланып келиши менен бийликтин калган бутактары мыйзам чегинде куралып, өлкөдөгү саясий абал турукташтырылды. Андан соң аткаруу бийлиги болобу, же парламент депутаттары болобу, элдин турмушун жакшыртуу, экономиканы көтөрүү максатында демилгеленген мыйзам долбоорлорун чогуу чаран талкуулап, мыйзам чегинде колдоп келе жатасыздар. Натыйжада бир катар алгылыктуу мыйзамдар баштаган бир топ олуттуу маселелер каралып, кабыл алынып, иш жүзүнө ашып келет. Урматтуу парламент депутаттары, сиздер менен эри шаркак кызматташуунун аркасында мамлекетибиздин казынасын толтурууда салык менен бажыдан түшүүчү каражаттарга катуу көзөмөл жүргүзүлө баштаган. Сөзүм куруу болбош үчүн 2 жылдык сандык маалыматтарын келтире кетейин. Маселен, 2021 жылдын алгачкы 6 айында салык кызматынан 47 миллиард сом каражат чогулган болсо, 2022 жылдын 6 айынын жыйынтыгында 68,8 миллиард сом киреше топтолду. Ал эми 2021 жылдын январь-июнь айларында бажы кызматына түшкөн кирешенин көлөмү 20 миллиард сом болсо, 2022 жылдын ушул эле 6 айынын ичинде бажы төлөмдөрүнүн кирешесинин жалпы суммасы 31 миллиард сомду түздү. Айырмасын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ал эми социалдык багытка республикалык бюджеттен үстүбүздөгү жылы жалпы жонунан былтыркыга караганда 40 миллиард сомго көп каражат бөлүнүп берилүүдө. Өлкөбүздө эң маанилүү болгон энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн быйыл 12,5 миллиард сом бөлүнүүдө. Салыштыруу үчүн айта кетсек, 2021 жылы энергетикалык коопсуздукка 3,4 миллиард сом эле бөлүнүп берилген. Мектептерди, медициналык мекемелерди жана башка социалдык жаңы объектилерди куруу башталып, бирок бүтпөй калган объектилерди бүткөрүү үчүн быйыл 13 миллиард сом бөлүп жатабыз. Бул 2021 жылга караганда дээрлик 2 эсеге көп. Эми урматтуу эл өкүлдөрү, калган сандык маалыматтарга токтолбой эле коеюн. Жакынкы күндөрдө аткаруу бийлигинин башчысы катары өзүм төрагалык кылып өкмөттүн жыйынын өткөрөм. Ошондо бардык министрликтердин жарым жылдык отчетун угуп баа беребиз, жыйынтыгында тиешелүү тыянактарга келебиз. Учурдан пайдаланып, бүгүн министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн эл алдында, эл өкүлдөрүнүн алдында ант бериш менен куттуктаймын. Нарк билген
салт сактаган улуу кыргыз элинде ант берүү жөрөлгөсү жөн эле катардагы көрүнүш эмес. Кыргыздын чыныгы эр азаматы ант бергенден кийин берген антын бекем сактаган. Сиздер да кыргыз элинин наркын сактап, берген антыңарга бек туруп, эл үчүн татыктуу иштеп, кийинки муунга үлгү болгула. Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинетинин иш ыргагына, темпине кошулуп, аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүн арттырууга ыкчам киришкиле. Сиздердин тажрыйбаңыздар жетиштүү деп ишенем. Ошол эле маалда кураторлук кылган тармактарыңар боюнча талаптагы катуу болорун эскертип коеюн. Бүгүнкү күндө жаңы келип, ишке көнүшүп, бара-бара аралашып, сыноодон өтүүгө убакыт да жок, шарт да жок. Замандын талабы ушундай болуп жаткан кез. Урматтуу депутаттар, биз сиздер менен биргеликте салык чогултуу, бажы төлөмдөрүнөн кирешелерди көбөйтүү менен отуруп калбастан, кумтөр маселесин жолго коюп, мыйзамдаштырып, жалпы бюджетибизге кошумча киреше булагын пайда кылдык. Анын негизинде коомчулуктагы эң негизги 3 кесиптин ээлеринин, мугалимдерибиз, дарыгерлерибиз жана маданий кызматкерлерибиздин айлык акыларын эселеп көтөрүүгө жетиштик. Буга чейин да айттым элем, эми дагы баса белгилеп кетейин. Калган тармактагы бардык кызматкерлердин эмгек акыларын Кудай буюрса, алдыдагы 1-августтан тарта көтөрөбүз деген конкреттүү пландарыбыз бар. Кудай буюрса, бардык тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарын 1-августтан баштап көтөрөбүз, мугалимдердикиндей кылып. Ири долбоорлордун бири Камбарата бир кесин курууну колго алып жатабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун эмдиги жылы баштайбыз деген жакшы ниет менен биринчи кадамдарыбызды жасадык. Бул ири долбоорлор жүзөгө ашып кетсе, кумтөр сыяктуу эле ири киреше булактары пайда болот. Мына ошондо калайык калк, сиздердин шайлоочуларыңыздар байма-бай коюп келе жаткан социалдык экономикалык көйгөйлөрдү четинен чече баштайбыз. Кыргызстан демократиялык өлкө экендигин байма-бай айтып келебиз. Элибиздин менталитетинде, канында демократия элементтери болгондуктан, баш мыйзамыбыздын биринчи беренесинде дагы Кыргызстан демократиялык өлкө деп белгиленгени жөн жерден эмес. Өлкөбүздө ар бир жаран эркин ой жүгүртүүгө, ой пикирин ачык айтууга укуктуу. Ошентсе да, дал ушул эркиндикке, демократия принциптерине жамынып алып, жогорудагыдай киреше булактарына ар кандай негизсиз сын пикирлерин айтып, саясий упай топтоого далалат кылган саясатчыларыбыз дагы жок эмес. Демократия шартында албетте атаандаш пикирлердин болушу зарыл, ал тургай ошондой болушу керек. Эл өкүлдөрүнүн тарапташтарынын койгон маселе талаптары көчөдө сүйлөнбөй, парламенттин ичинде адистердин катышуусунда талкууланып, жыйынтык чыгарылып жаткандыктын өзү эле өлкөбүздүн туура багытта, түз жолдо бараткандыгынын белгиси деп айтар элем. Дүйнө агымы өтө тездик менен өнүгүп жаткан маалда биз саясий талаш тартыштардын, саясий интригалардын ордуна ошол дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калбай, чогуу өнүгүүгө багыт алышыбыз зарыл экенин эсибизден чыгарбайлы. Кыргызстанга азыр экономикабызды жолго коюп, аны андан ары өркүндөтүү маселеси биринчи орунда турат. Элдин талабы, тилек үмүтү дагы дал ушундай. Урматтуу эл өкүлдөрү, биздин алдыбызда өлкөнүн сырткы карызын төлөө, каржы булактарын табуу керек деген чоң маселебиз бар, аны билесиздер. Тагдырдын жазмышы экен, бул чоң көйгөй менин учурума туш келди. Буга чейинки берилген маалыматтарга ылайык, быйыл 23 миллиард сом, эмдиги жылы 25 миллиард сомдун тегерегиндеги сырткы карызды жабуу милдети турат. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карызыбызды төлөшүбүз керек. Төлөй албасак, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөнүн беделине шек келтирет. Бирок биз элибизге убада берип, бийлик башына келгенден кийин сырткы карыз сындуу олуттуу маселелерди чечүүгө да чечкиндүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз кажет. Албетте мындай олуттуу маселелерди сиздердин колдооңуздардын астында чечебиз деп ишенем. Ошентсе да, жогорудагыдай саясий упай топтоп, электорат көбөйтөм деген саясатчыларга кечээ жакында 2020 жылы эле эмгек акыларды көтөргөндү, жол, мектеп жана башкаларды салганды, ири долбоорлорду пландап ишке ашырганды мындай коелу. Ушул сырткы карызыбыздан кантип кутулабыз деген маселе күн тартибине коюлуп, айлабыз куруп турган маал болгонун эске сала кетейин. Ушул жерден дагы бир маселени айта кетейин, урматтуу депутаттар. Мына кечээ күнү эле
Дагы бир мыйзамдын долбоорун талкууладыңыздар. Бул капиталдарды легалдаштыруу мыйзамы болчу. Бул мыйзамды дагы сындап чыккандар болду араңыздардан. Мына бийлик, өкмөт ушу байларды, ичкен жеген мурдакы чиновниктердин акчаларын адалдаштырып берип атасыңар деп. Ооба, бизде өлкөбүздө 200дөн ашык байларыбыз бар. Башка өлкөлөрдө сыяктуу эле биздин миллионерлер бар, миллиардерлер бар дегендей. Бирок алар акчаларын чет өлкөлүк банктарда кармап жатышат. Кыргызстанда эмес. Чет өлкөгө барып, миллион, миллиардтаган долларларга завод, фабрикаларды куруп атышат. Былтыркы октябрь окуяларынан кийин колдон келишинче, өзүңүздөр билесиздер, эл дагы күбө, колдон келишинче алдын 2 миллиард, артын 100 миллион долларга чейин төктүрүп, колдон келишинче баарын алгандай болдук. Бирок дагы деле ошого карабастан дагы деле чет өлкөдө катып жаткан акчалар көп. Бул мыйзамдын максаты ошол катып жаткан акчаларды биздин Кыргызстанга алып келип, ушул мыйзамдын негизинде легалдаштырып алып келип, биздин банктарга салса, биздин банктар пайда көрөт. Биздин өзүбүздүн территорияда Кыргызстандын аймагында завод, фабрика салса, ошол жерде иш орундары пайда болот. Салыгы бизге төлөнөт. Мына бул мыйзамдын максаты болгону ушул. Менин ал байлардын арасында бир тууганым же досум жок колдой турган. Эми бул мыйзам бүгүн эле кабыл алып аткан жоксуңар. Буга чейин 2005-жылкы революциядан кийин, 2008-жылы, андан кийин 2010-жылы 2-3 жолу кабыл алып бергенсиңер. Бирок бул мыйзам иштеген эмес. Анткени чийки болгон. Бул ошол мыйзамга ишенген эмес ушу биздин байлар. Мени болду ушул мыйзам колдойт экен, коргойт экен деген эмес. Бул мыйзам жарабаган мыйзам деген да. Ошон үчүн иштебей калган. Биз азыр бардыгын тактап, ушул мыйзам иштеп кете тургандай кылып, ошол эле байларды да чакырып, сүйлөшүп, алардын дагы кеңешин угуп туруп, анан сиздерге жиберген мыйзам. Кечээ биринчи окуудан өттү. Эгерде дагы деле ошондой терс пикирде болуп, бизден бир ушундай бир арам ой кылып аткан болсоңор, кабыл алып бербей койсоңор дагы болот. Биз эч кимди мындай бир кыйнабайбыз. Бирок бул мыйзам бир тыйын болсо дагы ушу биздин мамлекетке келип иштесин. Эшматтын акчасы, Ташматтын акчасы ушу Кипрдин банкында же башка бир офшорный банктарда жатпасын деген, өзүбүзгө келип иштесин деген максат. Өзүңүздөр билесиздер, 2005-жылы, 2010-жылы дагы 2 жолу революция болгон. Ошол 2 революцияда тең ушул байларды, мамлекеттик чиновниктерди айрыкча, эми байлар, бизнесмен байлар ал өз ак эмгеги менен байыган байлар бар. Ошондо дагы ошолор ак эмгеги менен байыса дагы акчасын ушу жерде кармабай, эртең ушу иш козгоп туруп тартып алабы деп ушу чет өлкөлүк банктарда катып жүрөт. Биз анын бардыгын билебиз, бирок ал чет өлкөлүк банктар бизге маалымат бербейт экен. Же болбосо бул өзү дагы айтпайт экен, менин мынча акчам бар деп. Андан көрө ушул мыйзамды кабыл алып берсек, ошол 30 жылдан берки тапкан кирешелер ушул Кыргызстанга иштесин деген эле максат. Бул мисалы дагы бир мисал келтире кетейин, ушул мыйзамдардын иштеши боюнча же чийки эмеси боюнча. Былтыркыга чейин мамлекеттик жеке кызматташтык деген мыйзам иштеп келген, ГЧП мыйзамы. Бирок ал мыйзам таптакыр иштеген эмес. Инвестор келип туруп 1-2 жолу болгон экен, келишим түзүп инвестор келип иштеп баштаганда эле иш козголгон экен. Инвесторго дагы, бияктагы мамлекеттик мекемелерге дагы. Анткени ал чийки мыйзам болгон, иштебеген, гарантия бербеген. Былтыр мен Алмамбет Шыкмаматовду башына коюп туруп ушул мыйзамды иштегидей кылып туруп жасайлы деп, баардыгын зыңкыйтып жасап, мына бүгүн ошол мыйзам иштеп атат. Ондогон ири инвесторлор келип ушу ГЧПнын негизинде бүгүн иш баштап атышат. ГЭСтерди салып атат, завод, фабрикаларды куруп атышат. Мына, то есть мыйзам иштеп атат да. Анан ошон үчүн бул мыйзамдагы эртең иштеп кетсе, кечеүнкү мыйзамдагы бул магал эмес. Бүтүндөй өкмөткө эле эмес, депутаттарга да эмес, бүтүндөй элге пайдалуу мыйзам болмок да. Албетте биздин өкмөттүн ишибизде баардыгы жипке тизгендей таза укмуш иштеп кетип атабыз дегенден алыспыз. Кемчиликтерибиз да көп, моюнга алабыз аны. 30 жылдан берки проблеманы бир жылда баарын жолго түзүп, жипке тизип койгондой кылыш өтө кыйын экен. Бирок көч бара түзөлөт дейт, четинен оңдоп келе жатабыз. Мына ушундай кыйынчылыктарга карабастан эл тараптан тагылган иш милдеттерин так аткарып, карапайым калктын койгон талаптарын ишке ашыруу үчүн кандай гана тоскоолдуктар болбосун алга жыла беришибиз керек. Сиздер колдоп берип турсаңыздар. Эң башкысы элдин камын көргөн ишибиз ак жана так болсо болду. Себеби
өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү мол болгон Кыргызстандын жүгүн алга тартып кетүүдө шайлоочуларыбыздын койгон талаптары эң туура. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, бийлик бутактарынын, анын ичинде аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ар бир аракети бири-бирине шайкеш болуп, эл турмушун жакшыртууга, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталышы керек экенин баса белгилеп айта кетейин. Эң негизгиси аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги жана башка бийлик бутактарынын алакандай элибизди өнүгүү шарттары кенен өлкөбүздү алга жылдырууга алып барган иши, жасаган кадамы, ойлогон ою бир болуп турса болду. Бир эсе бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу иш алып барган болобуз. Бир эсе саясий туруктуулукту камсыздап, өнүгүү темпибизди күчөткөн болобуз. Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин регламентине ылайык шайлоочуларыңыздар менен жеринде иш алып баруу боюнча ишмердүүлүгүңүздөр натыйжалуу болсун. Эл ишеним берип аткарган жүгүн аркалаган эл өкүлчүлүк кызматыңар байсалдуу болсун. Ишиңиздерде ийгиликтерди каалаймын. Жакшы эс алып келиңиздер, эл менен жакшы жолугуп келиңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.